Бейиш нуру. Асманды карап, аба ырайын оңой эле биле алабыз. Жер астындагы бир урук аба ырайын биле алабы? Бүгүн сиздерге арктикалык тундрада өскөн бир өсүмдүк тууралуу айтып бермекчибиз. Люпин. Люпин өсүмдүгү өнүп, тамыратып чыга алуусу үчүн аба ырайынын температурасы жылуу болушу керек. Эгер аба ырайы ылайыктуу шартта болбосо, өнүп чыкпай, тескерисинче ыңгайлуу температураны күтүп жата берет люпин. Эгер кар эрип, бирок жылуулук талап кылынган абалга жетпесе да, люпиндин уругу өнүп чыкпай тура берет. Арадан бир канча убакыт өтүп кетип, бирок ыңгайлуу климаттык абал жарала калса, дароо токтогон жерден өнүүсүн улантып, өсө баштайт. Атүгүл изилдөөлөрдүн натыйжасында жүздөгөн жылдардан бери бузулбастан ыңгайлуу климатты күтүп жаткан люпин уруктары табылган. Чынында, акылы жок болгон бир уруктун сырткы аба ырайы тууралуу кабардар болуусу өзүнчө керемет. Дароо суроо туулат. Колунда термометри жок болгон ошол уруктар температураны кайдан билип алып жатышат? Сырткы климаттык абалдан эмне аркылуу кабардар болуп жатат бул урук? Сырттагы аба ырайы ылайыктуу эмес экенин билген соң, өнбөй туруш керек экендигин урук кантип билип алып жатат? Бул таң калыштуу системаны эмне урук өзү эле башкарып жатабы? Өзү эле аткарып жатабы? Эмне урук өсүмдүк болуп жарала электе эле, өсүп чыга электе эле билип алып жатабы сырткы жашоосунун абалын? Урукка генетикалык код катары жазылган ушул системаны кайсы себеп жаратты? Же өзүнүн өзү болдубу? Кыскасы, суроолор өтө көп мындай абалда. Адамдын эң негизги милдети ушул сыяктуу суроолорго туура жооп таап, ошол жоопторго ылайыктуу аракет кылуу. Бул суроолорубузга Ан'ам сүрөсүнүн 95-аяты жооп берет. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инналлаха фаликул хабби ван-нава юхриджул хайя минал майти ва мухриджул майти минал хайй. Заликумуллаху фаанна туфакун. Акыйкатта Аллах урукту жана данекти жарып өндүрүүчү, өлүктөн тирүүнү чыгарат, тирүүдөн өлүктү чыгаруучу. Мына ушул Аллах. Анан кантип артка буруласыңар? Мынакей, чебер болгон Аллах урукка келечектеги жашоосун, жөндөмдөрүн код менен жазып коюптур. Аллах жансыз болгон, өлүк болгон топурактардын ичинен тирүү жашоону, өсүмдүктөрдү чыгарып жатат. Биз бул кереметтүү кубулуштарды күнүгө көрө берип, акыры көзүбүз аларды көрбөй калыптыр. Керемет каалайсыңбы? Анда бутуңдун астын кара. Кереметтер ошол жакта жайылып жатат. Бул кереметтерди көргөн акыл ээси албетте моюн сунат. Албетте Аллахка баш ийет. Аяттын аягында айткандай, жаратылыштагы мындай кооз кереметтерди көргөн адам кантип акыйкат жолдон, Аллахтын жолунан кайтып кетүүсү мүмкүн. Курандын Рысөлөй Нур аттуу тафсиринен алынды. Бейиш нуру.